Саламатсыңарбы балдар? Бүгін біз физика сабағынан улуу физиктерге урмат деген темада болмокчу. Бұл темада біз физика илимине салымын кошкон улуу физик окумуштуулар менен таанышабыз. Жана ошондой эле алардын жасаган ар бир иш аракети жөнүндө маалымат алабыз. Биринчи, бул Ангелис окумуштуусу өзүнүн математика жана физикадагы биринчи ачылышын 24 жашында жасаган. 1695 жылы Улуу Британиянын Тыйындар дарбазасынын ишенимдүү адамы 4 жылдан кийин анын директору болгон. 26 жашында профессор аталган. Механиканын негизги 3 законун ачкан. Легендага ылайык алманын жерге түшүшү ага дүйнөлүк чоң законду ачууга алып келген. Бул окумуштуубуз 1643-1727 жылдары жашаган Исаак Ньютон. Экинчи, бул француз жазуучусу, математик жана физик суюктуктардын, газдардын бир катар негизги касиеттерин ачкан. 1639 жылы конустук кесилиш теориясынын тажрыйбасы аттуу биринчи математикалык трактатын жазган. Гидравликалык пресс жана башка гидростатикалык машиналардын иштешин негиздеген. Торричелли тарабынан ачылган атмосфералык басымдын бар экендигин далилдеген. Суюктуктарга же газдарга жасалган басым алардын ар бир чекитине бардык багыт боюнча бирдей тараларын аныктаган. Бул окумуштуубуз 1623-1662 жылдары жашаган француз окумуштуусу Блез Паскаль. Бул окумуштуу согушка катышып, илим жаатында согушта курман болгондордун алгачкысы. Анын жашаган мезгили биздин эрага чейинки 287-212 жылдарга туура келет. Рычагдын тең салмактуулугун алгачкылардан болуп формулировкалаган. Сирако падышасы Гиерондун жакын туугандары болгон. Баарыбызга белгилүү Эврика термининин атасы. Бул окумуштуу 1287-212 жылдары биздин заманга чейин жашаган Архимед. Бул окумуштуулар баарыбызга тааныш жана алардын иш аракеттери боюнча баарыбыз маалымат алдык балдар. Саламатта калгыла.